Ассаламу алейкум туғандар. Мынау комментарияны оқысаңыздар, өзінчеле бір керемет қазақстандық туғаныбыз. Сіздің кеңешіңізбен мен айықты малақша жақсы болып қалдым, аяқ қатты ауырып жүрчү элем, белим ооруч эле деп жазып атат. Өзүнүн каалоосун жазып коюп тур. Мен аны угуп алып өзүмчө бактылуумун. Сиздер айыксаңыздар, мен действительно аябай бир жакшы бир абалга келем да. Аллага шүгүр, Аллах шифа бергенине шүгүр. Көңүл коюңуздар. Эгерде кимдин бели ооруп жүрсө туугандар, аптекадан меновазин аласыздар. Меновазин, анан димексид. 3 чай кашык меновазин, 1 чай кашык димексид. Экөөнү жакшылап аралаштырасыздар, кечинде жатаарда ватный диск менен ооруган белиңизге 5 мүнөт, 10 мүнөт сүртүп отурасыз. Ошо ойдон жатып аласыз. Эртең менен турганда белиңизге айыртал же болбосо вольтерен экөөнүн бирөөнү сүртөсүз. Анан дарыгериңиз менен сөз кеңешиңиз керек турган, өз алдынча ичмей жок. Бул дары, химия, милаксикам деген таблетка. Милаксикам. Күнүгө бир маал 10 күн ичилет. Анан дагы тууганым, омез же омепразол бир 7 күн ичип коюшуңуз керек. Анан витамин С бир таблеткадан 3 маал, анан ундивит деген витамин бар. Күнүгө бир маал ичесиз. Бир ай ичесиз. Витамин С менен ундивитти бир ай ичиш керек. Өз алдынча дарыланмай жок. Сөзсүз дарыгериңиз менен кеңешиңиз. Аллах шифа берсин, Аллах өмүрүңүзгө береке берсин. Амин, амин, амин.